Товарищ полковник, личный состав полка на вечерний развод инструктаж построен. Докладывает лейтенант милиции Шарапидинов. Алматыстағы қызматкерлер. Еркен тұр. Командир взводтар саптан шығыңыздар. Полк түзден. Түз тұр. Бұйрық қылам. Бишкек шағын 102 қызматын шақырықтарын оперативтік түрде тейлеуді, жаряндармен болған мамиледе мыйзамдылықты жана тактылықты сактоону, жол эрежесин коопсуздугун камсыздоо боюнча иш убактысыз эртең мененки 8:30-га чейин саптык жүрүшкө. Время строим, шагаем, марш! Верно, направо! Место строим, шагаем, марш! Вот, смирно, правее направо! Бизде график ар кандай болот, убакыт саат менен алмашып турат. Биздеки эрте мененкиси бар, түнкүсү бар, день ночь деп эсептелет. Күнүгө эрте менен же кечки малга жараша жумушубузга келебиз. Келгенден биринчи ушул кабинеттерибизге киребиз, баарын такташабыз. Такташып чыккандан кийин биринчи ташка түшөбүз. Бизде оружейный деген бар, ошол жактан биз өзүбүздүн ар бир сотрудникке өзүнүн куралы бар, ошого закрепленный, ошонун атындагы курал болот да. Ошол куралды алабыз, алгандан кийин бизде видеотрекер деген бар. Ал видеотрекер болсо ар бир сотрудникке чыккан жумуштан баштап келгенге чейин бүт запись кылат. Видеосун записывать этип турат. Өзүнчө система бар бизде. Ошол системага бүт болгон иш аракеттери, жумуштары видеого ошол жака жүктөлөт. Онлайн көрүп турса болот. Аны алгандан кийин көчөгө чыгабыз. Көчөдөн бизде развод инструктаж болот. Развод инструктаждан командирибиз чыгат, командир бүт түшүндүрүп берет. Ким кайсыл жерде иштейт, кайсыл убакыттан кайсыл убакытка чейин, кайсы кесилиште, бүт жумуштарыбызды распределять этип ошол жактан түшүндүрүп берет. Андан ары приказыбызды окуйт, андан биз автоунааларга отуруп жумушубузду аткарып баштайбыз. Ар бир кызматкер өзүнүн жумушун алып барат. Усиленный режим дегендер болот. Усиленный режимде биз 12 сааттан жумушубузду алып барабыз. Болот кээде учурлар жумуштан кээде көпкө чейин кармалып калып, вызовдор болот. Вызовдор болгондон кийин аны биз РОВДга доставка кылыш керекпиз. Доставкаларына рапорт жазып, баарын өткөрүп берип, бияка келип, кайра оружияларыбызды тапшырып, трекерлерди тапшырып, бүт өзүнүн кылган иш аракеттерибиз ошо 24 саат айтып берип, бүт баары жыйынтыкка берип кеткенден кийин көп убакыт кээде өтүп кетет. Андай учурлар болот. Анан үйгө кеч барып калабыз. Кеч барып калганда деле өзүң чарчаганыңан эчтеке кыла албай келип, кээде чай ичпей деле жатып алабыз, мисалы. Андай учурлар деле болот. Үйдөгүлөрүм өзүлөрү эртең менен уктап аткан болсо, сен кайра будильникти угага алып туруп, жуунуп, тазаланып, чайыңды ичип алып, кайра жумушка кетебиз. Кээде андай учурлар да болот. Бирок эми менин оюмча мындай учурларды деле ар бир кызматкердин башынан өтүш керек, кийинки чоң жетиштиктерге жетиш үчүн да. Өздүк курам Lexus LX 570 госномер 01 KG 976 Анна Валентиновна $, полностью тонированный. Задержать за тонировку. Кандай кабыл алдыңар? Бир чоң ДТП болгон, бул 1,5 жыл мурун магистраль кесилишинде, калп айтпасам жайында болгон. Биз ошол вызовко барып, жаш балдар болчу. Мындай айтканда, рулун башкара албай кетип, обочинага чыгып кетип, чоң ДТП кырсык болгондо, ошондо апасы келген, ошол моменттечи апасы келип, ыйлап, балам ушу
рульду башкарбай эле койбойт белең. Дос балдарын да салып алган да ошол моменттан биздин оюбузча деле дос балдар деле кээде катуу айда, мындай айда, оңго, солго деп баштайт. Анан жаш балдар аны угуп ошол моментте чоң кырсыкка кабыл алынган да. Ошол момент бизге эми андай момент көп эле болот. Просто апасы келип, апасын көрүп, апасы ыйлап неметкенде биз ошол өтө эске түшкөн нерсе болду. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын аймагында милициянын кайгылуу кызмат башкармалыгынын кызматкерлери күнү түн иш алып барат. Албетте кызмат учурунда жол эрежесин бузгандар да болот, жол кырсыгын жасагандар да болот. Ошол эле учурда элибиздин тынчын алып, мас абалда ыз учуу салгандар болот, үй бүлөсүнө тынчтык бербеген учурлар да болот. Бизге чакыруулар түшүп, биздин кызматкерлер барып жеринде ошол коопсуздукту камсыз кылып, тынчтыкты, элибиздин тынчтыгын камсыз кылып, жолдогу коопсуздукту камсыз кылып кызмат алып барышат. Албетте, конечно, бүгүнкү күндө күндүн ызыгы да бар, суугу да бар. Биздин кызматкерлер үчүн иш жеңил эмес, оор. Албетте, эми өзүңүздөр көрүп атасыздар, шаардагы транспорт каражатынын көптүгүнөн дагы бүгүнкү күндө жолдогу жол тыгындары да аябай көп. Ошол учурда жол тыгындарын жөнгө салып, өздөрүнүн дагы иш тажрыйбалуулугун көрсөтүп, жарандарыбызга сервистик кызмат кылышат. Биздин айдоочулар көбү өзүлөрү кандай десем, бири-бирин угушпайт да, ачык айткандачы. Кээде мисалы деле пробка болуп калганда жашыл светофор күйүп турат, мисалы мага жол өтөйүн деп. Жакта кызыл күйүп турса, мисалы машиналар кээде болуп калат го, кесилиштерде пробкалар. Пробкада тиги мага жашыл күйөт, мен болбой эле мага жашыл күйдү деп деле кээде айдап кетем да. Айдап кеткенден тиги машиналар болсо, тиги перекресткка еще кире элек. Мен болбой айдап кетем, ошол нерселерден пробкалар көп пайда болот. Например, жашыл күйүп аткандан деле өз сотрудник күтүп турса болот, айдоочучу күтүп, жашыл күйүп турат, мага макул күйүп турсун, затор пробка кирип кетсин, макул кызыл күйгөндөн эмки светофорго деле өтүп кетсем болот депчи. Биздикилер жашыл күйсө эле айдай берет. Өзүлөр бизде двойной сплошной линия деген бар, билесиздер да жолдо. Ошону көп кезет биздин айдоочулар. Аны кескенде встречный жактан келаткан машина жетишпей калып, тигини сүзүп калышат. Ошондой кырсыктар кабыл болот. Өзүлөрү айдоочулар катуу айдашат шаар ичи. Катуу айдаган себебинен да кырсыктар болот. Кечки маалда пешеходдор өзүлөрү өтүп баратканда анда карашпайт. Телефон көп учур наезд на пешехода сүзүп кеткен учурлар айдоочулар өзүлөрү телефонго алаксышат. Кетип баратып музыканы коюшат, үйдөгүлөр чалат, телефонго жооп берет. Ошол учурда өтүп бараткан пешеходду көрбөй ошону сүзүп алган моменттер көп да. Ошону мен водительдерге айтат элем, телефонго көп алаксыбасын, өзүлөрү айдап баратканда внимательный болуп, жолун карап айдаш керек. Toyota Camry, право принимаем, пропускаем спецмашину. Пропускаем спецмашину. Эки-үч ай мурда эле өзү ушул катарда сапта туруп, кызматкерлер менен, рядовой состав менен кызмат өтөгөн. Өзүнүн өзгөчөлүктөрүн көрсөткөнү, спорттон жетишкендиги, мыйзамдарды так аткаруу менен ошолорду жакшы окуп өндөштүрүү өзүн көрсөткөндүгү үчүн муну жетекчилик жактан биздин жол кайгылуу кызматынын башкы башкармалыгынын жетекчисинин кол астында иштегенинен бул кишини бүгүнкү күндө офицердик должностько коюп, младший лейтенант, кенже лейтенант деген наамын берип, бүгүн пресс-службанын кызматкери болуп иш алып барып атат. Юридикалык академияны бүткөм, ошол окуу жайды окуп, кийин бүткөндөн кийин мугалим болуп иштечим. Юридикалык академияда, андан кийин ИСИТОго кеттим, ИСИТОдон сабак бердим. ИСИТОдон кийин жумушта отуруп интернеттен көрүп калдым. Ушундай УПСМге
сотрудниктерди кабыл алып атканын, именно гражданский жактан адамдарды чогултуп атканын көрүп калып, мен да тапшырып көрөйүн деп документтеримди чогултуп, бүт баарын тапшырып отдел кадрга. Андан кийин биз ФИЗОго деген бар экен, милициядан ФИЗО тапшырдым. ФИЗОдон кийин тест бердик. Тест бергенден кийин беседа болду. Ошентип өзүм ушул жака келип калдым. Негизи юридикалык академияны деле окуп атканда ойлор бар болчу. Милиция болсунбу, же прокуратурага иштесемби, же государственный комитетке барсамбы деп. Анан буйрук экен, ушул жака келип тапшырып иштеп калдык. Кызматкерлердин арасында дагы ошол өзүнүн багы иш тажрыйбалуулугу менен, өзүнүн багы билим деңгээли менен, ошол эле учурда дагы өзүнүн эмгекчилдиги менен айырмаланып, Талабеков Мирлан дагы ошол биздин башка кызматкерлерден кем калбай, өзүнүн артыкчылыгын көрсөтүп, ошол жумуштагы өзүнүн эмгекчилдигин көрсөтүп, кызматкерлер менен тил табыша билгендиги, иш алып бара билгендиги, ошол эле учурда багы өзүнүн жүрүм туруму менен башка кызматкерлерге өзү багы тарбиялык мүнөздөгү көз карашын көрсөткөндүгү үчүн бүгүнкү күндө биздин арабызда бул кызматкер дагы кандай десем багы аброю чоңураак да. Водитель машины Mitsubishi, фрау, не сам машину. Ачык айтканда биринчи келгенде биякын сиз айткандай тартиби башкачараак экен, гражданский жумуштан караганда катуу айтып, устав менен андай жок да. Мисалычы, аяктан свобода слова деген бар. Милицияда деле ошол, бирок милицияда устав менен иштейсиң. 8ге дедиби, 8ге келип, ордуңузда болуп, иштеп, жумушуңузду алып барып башташ керексиз. Бул биринчиден. Жана графиги бар, милициянын, усиление дегендер бар. Ал жактар мындай гражданский жумуштан караганда кичине оорураак деп эсептелет. Дагы оорчундуу нерселер да кандай болду. Ошо биринчиден көнө албай жүрдүм көпкө чейин. Анан форма кийгенде деле бул негизи форма бул чоң ответственность экен деп эсептейм. Биринчиден форма кийген элдин баары сизди карайт. Менин оюмча форманы кийгенден кийин бул чоң жоопкерчилик деп эсептейм да. Бул формага кийгенден кийин ушу погонго дагы бергенге татыктуу болуп, кызматкер өзүнүн ишин алып барыш керек. Младший лейтенант милиции Талабеков Мирлан. Свидетельство о регистрации транспортного средства, ваше водительское удостоверение. Ну, проверим, пожалуйста, да? Бесүү мен аябай сыймыктанам. Дагы бир жолу айтып кеткендей, бул форманы кийгенде бул өтө чоң ответственность деп эсептейм. Честь мундира деген да бар, мындай айтканда, аны дагы сакташ керек. Экинчиден, кийинки учурда кандай десем, ар бир кызматкер, ар бир сотрудник өзүнүн ичинен кийинки жашоосунда бир чоң бир министр болгусу келет, министр болбосо дагы генерал болгусу келет да. Бул ар бир сотрудниктин мындай оюндагы эси мындай, мен кийин генерал болуп, ушундай бүт аракет кылып иштесем деп баарын ар бир кызматкерлердин ушундай ою бар деп эсептейм да. Менин деле оюм кийин ушу генерал болуп калып, же полковник болуп, жакшы жерлерде иштеп, жакшы должностьтар менен, бул должностьты кубалаш нерсе эмес, атайын должностько отуруп, бул өзүңдүн ишиңди, өзүңдүн аракетиңди көрсөтүш үчүн да.